Акыркы жаңылыктардын топтому менен мен Марал Бозумова тааныштырам. Эфирде Билим Ордо жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Билим Ордо мектеп комплексинде президент шайланды. Тилсиз жоодон кантип сактануу керек? Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында коопсуздук эрежелерин окутуусу өттү. Күз айынын көркүн ачкан окуучулардын сүйүктүү майрамы күз балы. Өткөн айдын эң маанилүү жаңылыктарынын бири. Виолетта Литовченко Жаһан Республикасынын президенти болуп шайланды. Белгилей кетсек, ал кичи мамлекеттин 10-ажосу. 10-класстын окуучусу эң көп добуштарга ээ болду. Жаһан Республикасынын тургундарынын 80% шайлоого катышып, жарандык укугун аткарышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Жаһан мектеп республикасында 25 октябрда жылдын маанилүү окуяларынын бири болуп өттү. Аталган мамлекеттин жарандары өлкө башчысын тандап жаңы окуу жылына аттанышты. Президенттик шайлоого Алкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясынын жогорку класстарынын окуучуларынын бардыгы эле катышканга укуктуу. Я бы начала внедрять в нашу школу больше проектов. Эгерде мен президент болсом, мектепте көбүрөөк долбоорлорду уюштуруп турмакмын. Мисалы, дебаттарды, ар кандай көйгөйлөрдү ортого салып, аны талкуулоого алып чыкмакмын. Андан тышкары эл аралык уюмдардан долбоорлорду утуп иштетет элем. Внедряла бы больше иностранных проектов. Буга чейин 22 октябрда бардык талапкерлер мектеп окуучуларынын алдында сүйлөп чыгып, өздөрүнүн программасы менен тааныштырышты. Президенттик кресло үчүн күрөшкөн окуучулар келечектеги пландары жөнүндө кененирээк айтып беришти. Жума сайын же болбосо ай сайын радио күнүн уюштурууну сунуштап жатам. Мектепте радио иштеп жаңылыктардын топтому берилет. Ошондой эле окуучуларда куттуктоолорду айтууга мүмкүнчүлүк болот. Тыныгуу учурунда музыка жаңырып турат. Шайлоо алдында атайын шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү тандалып, бюллетендер даярдалган. Шайлоочулар үчүн добуш берүүгө урна коюлуп, бардык шарттар түзүлгөн. Мен Алина эжеге өзүмдүн добушумду бергем. Ал анткени өзүн тыккан алып жүрөт жана ал деген өзүн тыккан алып жүрөт жана мындай жоопкерчиликтүү жана ал деген мисалы айткан сөзүн дайыма аткарып жүрөт. Мен добушумду Виолеттага бергем. Себеби анын программасы мага жаккан. Мектепти алдыга жылдырчу, мектепти өнүктүрчү, жакшы пландары, ойлору бар болчу экен. Ошон үчүн мен добушумду Виолеттага бердим. Шайлоо бардык тартиптерди сактоо менен өттү. Ага Жаһан мамлекетинин 80% катышып, шайлоо өттү деп табылды. Жыйынтыгында көпчүлүктүн добушун алып Виолетта Литовченко президент болуп шайланды. Анын орун басары Назик Орунбекова жана парламент кызматкерлери болуп Марал Бозумова, Алина Чымырбаева, Нуркыз Кененбаева болуп тандалды. Октябрь айы көңүлдүү жана кызыктуу окуяларга бай болду. Жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып кетиңиздер. 1 октябрдан 27 октябрга чейинки убакытта табигый илимдер декадасы болуп өттү. Декадада ачык сабактар, дубал гезиттер, гербарийлер көргөзмөсү, миз биология кароо сынагы өткөрүлдү. Мындан тышкары окуучулар кызыктуу жана глобалдуу темадагы проекттерди түзүп, өз эмгектерин атайын түзүлгөн комиссияга тартуулашты. Проекттелер изилдөө иштерин аткарып, мисалы үчүн биологиялык ар кандай маанилүү түшүнүктөрдү алып, же болбосо кандайдыр бир объектилерди алып, ошолордун негизинде изилдөө жүргүзүп, жана ошолорду башкаларга да эмнекени тааныштыруу жүргүзүп, андан сырткары кафедрадагы мугалимдердин ачык сабактары көрсөтүлдү. Алар ар кандай интерактивдүү методдор менен балдарга сабак өтүшүп, балдардын ошону менен кызыгуусун арттырышты.
20 октябрь Билим Ордо мектеп комплексинде өрт коопсуздугу боюнча окутуу болуп өттү. Ага өрт өчүрүүчү кызматынын өкүлдөрү, тез жардам жана милиция кызматкерлери катышышты. Мектепте атайын сигнал берилген соң окуучулар өрт учурунда керектүүлүүчү буюмдары менен эшикке чыгышты. Ал эми адистер жетишпей калган окуучуларды өрт өчүрүүчү унаанын тепкичинин жардамы менен куткаруу процессин жүрүшүн окуучуларга көрсөтүштү. Бул окутуунун негизги максаты жаш өспүрүмдөргө өрт коопсуздугунун эрежелерин жана мындай учурларда өзүн өзү туура алып жүрүүгө үйрөтүү. 3 ноябрь кооз кийимдер, кызыктуу оюндар жана көңүлдүү командалар. Билим Ордо мектеп комплексинде бардык окуучулар чыдамсыздык менен күткөн күз балы болуп өттү. Анда 10-11 класстын окуучулары катышышты. Бул майрам мектепте жыл сайын өткөрүлөт. Катышуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүп, күз айына тиешелүү таттууларды, кол жасалгаларды жасап, кызыктуу концерт программаларын көрсөтүштү. 3 ноябрь азыр жана ушул жерде Өнүктүрүү саясат институту жана муниципалитет журналы социалдык плакаттар сынагын жарыялады. Бул конкурстун максаты жарандардын жергиликтүү өзүн өзү башкарууга катышууга болгон укуктары тууралуу түшүнүктүү визуалдык образдар жана көркөм сүрөт аркылуу кеңейтүү болуп эсептелинет. Уюштуруучулар Алыкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясына келишип, конкурстун шарттары тууралуу айтып беришти. Ошондой эле жаш сүрөтчүлөргө семинар өткөрүлүп, плакаттарды жаратуу, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берип кетишти. Мелдештин жалпы байге фонду 130 000 сомду түзүп, ага Бишкек, Ош, Каракол, Жалыл Абад жана Чолпон Ата шаарлары катышат. Бюджет боюнча, бюджетке катышуу боюнча, анан кийин баягы уязвимые группы деп коебуз. Аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, баягы аздыктар деген ушу группаларга катыштыруу. Анан үчүнчү бул доступные услуги, баягы жеткиликтүү кызматтар, ар кандай паркка улуу же сууга улуу же бир кандайдыр бир таза таштандыны жыйноо болобу, ошого жеткиликтүү кызматтарды алуу боюнча ушундай конкурс жарыялап атабыз. 4 ноябрь Билим Ордо мектеп комплексинде гимназисттер күнүнө арналган линейка өткөрүлдү. Анда 1 жана 11 класстын окуучулары, ошондой эле мектептин парламенти катышты. 1 класстын окуучулары мыкты гимназист болууга ант берип, гимназист наамына ээ болушту. Ал эми бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн пионердик галстуктарын кичине бөбөктөргө тапшырды. Желаю вам, чтобы вы всегда были оптимистами, ваша жизнь была полна красок. Алыкул Осмонов атындагы гимназиясында жыл сайын ар бир чейректин соңунда билим кесими алынат. Бул жылы мектеп тестирлөөнүн инновациялык түрүнө өттү. Башкача айтканда, кыргыз, орус жана англис тили, тарых жана математика сабактарынан тест онлайн түрүндө алынды. Ал эми калган сабактар боюнча текшерүү иштер көнүмүш адатта жүргүзүлдү. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен мен Алина Чымырбаева жана Билим Ордо студиясы. Алыкул Осмонов атындагы мектеп гимназиясында 2021 окуу жылынын 1 чейрегинин жыйынтыгында окуучулар арасында билим кесими жүргүзүлдү. Бул жылы жыйынтык мугалимдерди кубандырдыбы же капа кылдыбы? Окуучулардын билими жылына 4 жолу текшерилет. Андыктан мугалимдер кайсы сабакка көбүрөөк басым жасоону так көрө алышат. Бүгүн бизде конокто директордун тарбия иштери боюнча уюштуруучусу Бегайым Орозкожоева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мектептеги билим кесими деген эмне? Мектептеги билим кесими деген бул биздин ар бир чейрек сайын баланын билимин текшерип туруучу атайы текшерүү иштерибиз да. Текшерүү иштин ар кандай формалары бар. Мисалы, кыргыз тилден жат жазуу жаздырабыз, математикадан текшерүү иш алабыз, башка предметтер боюнча тесттик иштер деген сыяктуулар алынат. Мына ушуну биз ар бир чейрек сайын жүргүзүп турабыз. Баланын билим кесимин текшерүү деп түшүнөбүз. Чейрек сайын өткөрүлүүчү билим кесиминин максаты? Чейрек сайын өтүлүүчү өзү айтып тургандай, ар бир чейрек сайын биз баланын билим сапатын
канчалык деңгээлде өсүү динамикасы бар экенин ушул билим кесими аркылуу текшерип турсак болот да, мониторинг жүргүзсөк болот. Мисалы, бала биринчи чейректе канчалык деңгээлде билим алды жана экинчи, үчүнчү андан аркы чейректерде канчалык билим алды, өсүү барбы же артка кетүү барбы деген сыяктуу ушу мониторинг жүргүзүүгө аябай жардам берет. Жыйынтык чейректин баасына таасир этеби? Албетте таасир этет. Билим кесими мына чейрек чыгат деп жатканда, чейрек чыгаардын алдында алынат, атайын бир белгиленген убакыттардын ичинде, күндөрдүн ичинде алабыз билим кесимин. Мына ошол убакта бала чейрекке канчалык, чейрек чыгаардын алдында бала канчалык даярданды, алдын ала убакыт берилгендиктен ал сөзсүз даярданышы керек да. Мына ошол даярдануунун натыйжасында анан баланын билимин текшеребиз да. Билим кесими алынып жатканда контролдоонун тартиби кандай? Контролдоо эми ар кандай болот. Эгерде жат жазуу түрүндө ала турган болсок, баардык класстын окуучуларына бирдей жат жазуу алынат да, аны чогултуп алып, анан текшерип, андан кийин билим сапатын чыгарабыз. Ал эми тесттик иш болгондо ар бир баланы өз алдынча контролдоого мүмкүн болот. Билим сапаты канчалык деңгээлде, канча пайызды түздү, бала канча баага татыктуу болду, техниканын жардамы менен биз ошол жерден эле баланы баалай билсек болот. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто директордун тарбия иштери боюнча уюштуруучусу Бегайым Орозкожоева болду. Көрүшкөнчө. Балдарды тарбияга үйрөткөн, ой жүгүртүүсүн өстүргөн, келечекте мыкты адам болуусуна биринчиден түрткү берген адам бул тарбиячы. Ал жагымдуу кесип болгону менен оңой жумуштардан эмес. Биздин журналист Нуркыз Кененбаева өзүн тарбиячы ролунда текшерип, бул жумуштун канчалык түрдө оор экенин иликтеп келди. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Нуркыз Кененбаева. Азыркы учурда биз Герман Гмайер атында бала бакчанын алдында турабыз. Жана мен өзүмдү тарбиячы ролунда сынамакчымын. Анда эмесе жүрүңүздөр. Биз азыр жогорку тайпага кирип тарбиячы болом. Ребята, к нам пришли гости. Ребята, давайте встанем все. К нам пришли со школы журналисты. Давайте с ними поздороваемся. Здравствуйте, Азамат. Сусу алып, жана самыны бар, анан ар биринин кол сүргүсү бар. Бүгүнкү биздин бала бакчада саякаты соңуна келип жетти. Сак саламатта болуңуздар. Билим Ордо мектеп комплексинин Алкул Осмонов атындагы гимназиясы Чолпон Ата шаарында алдыңкы орундарда ээлейт. Себеби окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Алсак ар бир предметтер боюнча кошумча сабактар өткөрүлүп турат. Ошондой эле балдардын чыгармачылыгына арналган кружоктарда ишин алып барат. Мындан башка мектебибиздин өзгөчөлүктөрү тууралуу кийинки маалыматтан уга аласыздар. Билим Ордо мектеп комплекси Чолпон Ата шаарындагы эң мыкты окуу жайларынын бири. Ал 1988 жылы салынган. 33 жылдын ичинде бул мектепти бүтүргөн
окуучулар мыкты инсан болуп чыгышкан. Бүгүн мен Алыкул Осмонов гимназиясы эмнеге популярдуу экенин изилдеп чыктым. Райондук болобу, областтык болобу, республикалык олимпиадаларда, кароо сынактарда биздин окуучулар ошо дайыма алдыңкы орундарды алып келет. Ошон үчүн биздин мектеп күчтүү. Билим Ордо школунда 5 жылдан бери окуйм. Аякта көптөгөн конкурстар өтөт. Мага ал аябай жагат. Ал школа еще менин үй жагыма жакын. Учителдери добрый, школа чоң, кооз. Эжелерди абдан жакшы окутат. Бул жерде эжелерибиз бизге өзүнүн билимин бергенге жана тартибин бергенге аракет кылат. Ушуну менен биздин жаңылыктар соңуна келип жетти. Сиздер менен бирге мен Марал Бозумо жана Билим Ордо студиясынын командасы болду. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.